Саламатсыңар балдар. Дайым ачык маанайым, кана эмесе балдарым, сабакты мен баштайын. Балдар китебибизди, дептерибизди, калем сабыбызды алып, сабакка даярданабыз. Сабактын максаты озеки жана жазуу кебинде илептүү сүйлөмдөрдү туура колдоно алышат. Алган билимин кырдаалдарга байланыштуу туура колдоно алышат. Кичинекей балдарга аяр мамиле кылуу керектигин түшүнүшөт. Балдар, бүгүнкү число канчасы? Чың Куран айынын азаматсыңар. Бүгүн өтө турган темабыз балдар аянтчасында. Китебибизди 148 бетке ачабыз. Китебибиздеги сүрөткө ошондой эле бир нече сүрөттөргө көз жүгүртөбүз. Балдар аянтчасында текстти окуйбуз. Короодо кичинекей балдар үчүн кум төгүлгөн. Күн жылуу болгондо апалар балдары менен ушул жерге келишет. Бөбөктөр кумда ойношот. Какымдарды тигишет. Кичинекей чакалары менен аларды сугарышат. Бир күнү 4-5 жаштагы балдар ойноп жатышкан. Кошуна үйдөгү бала келип кумдун баарын чачып салды. Анан бирөөнүн оюнчук күрөгүн сындырып да койду. Бөбөктөр ыйлап калышты. Балдар текст боюнча жаңы сөздөрдү талкуулап алалы. Кум төгүлгөн жер. Песочница. Какым. Одуванчик. Чачып салды. Разбросал. Ошондой эле текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Короодо эмне төгүлгөн? Короодо кичинекей балдар үчүн кум төгүлгөн. Экинчи суроо. Апалар балдары менен кайда барышат? Апалар балдары менен ушул жерге келишет. Үчүнчү суроо. Бөбөктөр эмне кылышат? Бөбөктөр кумда ойношот. Эмнени тигип сугарышат? Бөбөктөр какымдарды тигип сугарышат. Ким кумду чачып оюнчукту сындырды? Балдар кумду чачып оюнчукту сындырышты. Кимдер ыйлап калышты? Бөбөктөр ыйлап калышты. Силердин короодо балдар аянтчасы барбы, балдар? Силер бөбөктөргө кандай мамиле кыласыңар? Биз ушундай тентек балдарга кандай сөздөрдү айтсак болот? Кичинекей бөбөктөрдү ыйлатпаш керек. Уятың барбы? Кичүүлөрдү сыйлаш керек. Тарбияң жок экен. Сенин өзүңдү ушундай кылса кандай болот? Деген сөздөр менен биз тентек балдарга эскертүү берсек болот экен. Үйгө тапшырма. Балдар аянтчасы деген темада сүрөт тарткыла. Саламатта болгула.